Мына бүгүнкү күндө агайын туугандар, мен сиздерге азыр ушул алдыңыздарда ар бир үйдө жашаган, ар бир үйдө мындайча айтканда жашообузду өзгөчө түскө бөлөгөн кичинекей наристелер жөнүндө кичине сиздерге айтып кетейин деп атам. Азыркы балдарга сүйлөшүш ушунчалык кыйын болуп калыптыр, элестетип көрүңүздөр. Бир Асан деген бала мектепке келип отурган экен, агай ордунан тургузуп, "Тур ордуңан Асан. Не бир жумадан бери сабакта жоксуң?" Агай, мен Бишкекке бардым мен. Орусча үйрөнүп келдиңби? Канча үйрөндүм агай мен. Ой азамат, дарбыз дегенде орусча эмне дейт экен? Дарбыздыбы? Дарбызды арбуз дейт экен агай. Ой азамат, билип алган турбайсыңбы? А бадыраңды эмне дейт экенсиз? Бадыраңдыбы? Бадыраңды адыраң дейт экен агай дейтмиш. Мынакей биздин наристелерибиз кандай өсүп келет атагайын туугандар. Керек болсо чоң атасын да тырыштырып койгон кичинекей наристелерибиз бар экен. Кичинекей бир 3-4кө чыккан кичинекей наристе келип алып чоң атасынан сурап атат дейт. Чоң ата, бу эркек менен аялдын айырмасы кайсында? О балам, атаң канчанчы бут кийип? 41. Апаңчы? Апам 37. Көрдүңбү балам? Эркек менен аялдын айырмасы буттарынын арасында дейтмиш. Чоң ата, бу дарбыздын эркеги менен ургачысы болот экен. Ошонун айырмасы болобу? Болот балам, айнайын болот. Ургачысы кандай болот? Ургачысын тоголоткон учурунда тоголонуп эле кете берет экен. А эркегичи? А эркегин тоголоткон учурунда тоголонуп секирип кетет экен дейтмиш. Аге биздин аталарыбыздын жоогун караңыздар. Бар болуштун, уртуңуздардан эч качан күлкү кетпесин. Мына биздин теле жылдыздардын, куудулдардын үйлөрүндө ушу балалар аркылуу көптөгөн кызыктуу окуялар болуп атат. Бардыңыздар, жакшы билсеңиз керек. Мыктыбек Арстанбек деген агайым бар, жакшы журналисттердин бири. Бирок көрсөтүүлөрүн көрүп жүрөсүздөр, башкача айтканда Мыктыбек Арстанбек көрсөтүүсүндө төмөндөгүдөй сүйлөйт да. Саламаттарбы телекөрүүчүлөр, сиздердин алдыңыздарда жалаң кыздар жанам мен. Демек кыздар бар жерде сөз түрдө Мыктыбек Арстанбек. Кеп көрсөтүүнүн жарым Мыктыбек Арстанбек болуп кетет. Борончу балалы болуп барып, балалы болуп калган экен. Мыктыбек борончунун баласын көрүп, анан борончуну чакырып алып, "Карасаң борончу, бияка келсең, муну карасаң, бул сенин балаң эмес, бул менин балам, карасаң. Мага окшош, карасаң, копия эмес, бул ксера копия, карасаң." Десе борду эскен борончу мутуп коет дейт. Эмми кыш, чебелектебей үйгө кирбейсиңби? Тамагың уздап калбады? Бул бала кимдики экени Кудай буйрса, баланын тили чыкканда билинет да дейтимиш. Тооба кылдым, өткөндө 3 жашар бала 40 жаштагы бир атаны тырыштырып атат, байкени. Базарбай дейт. Сен эмне менин апам менен жүрөсүң, а? Тер кеткен Базарбай акеден не дешин билбей, "Садагаң болайын балам, апаң экөөбүз бири-бирибизди жактырабыз, бири-бирибизди сүйөбүз. Не кылабыз? Сүйөбүз, ошого чогуу жүрөбүз да." А чогуу жүргөнгө өзүңүн апаң жокпу дейтмиш. А борончу болсо өткөндө баняга түшүп атсам дейт, 2 бала, кичинекей бала ээрчип алды дейт. Аяка барсам, аяка барат, парга кирсем, парга кирет, чыксам, чыкат дейт. Акыры бирөөсү тажап кетип сурады дейт. "Борончу байке сизби?" Ооба, менмин. Мына менмин. Сен менен тең болуп турбаймынбы? Менмин да. "Сиз да ушу баняга түшөсүзбү?" Мен міне женскийге чөймүн. Баня деп калдык. Орус туугандарды айтып коет экен, "То, что естественно, то не безобразно" деп. А кыргызда ошол сөздү ушундай которуп коюшуптур, улуу сөздө уят жок деп. Бир 30тан ашкан мага окшогон эле жигит барып алып баняга түшкөндө адам кандай сергизин агайын туугандар билесиздер. Шунчалык жазылып, кичинекей шымды кийип алып, чачтарын тарап көскүгө каранып атса, артында 5-6 жашар 2 бала турган экен, балдардын бирөөсү. Байке, байкеде. Турсаңызды тескери кийип алыпсыз. Каяктан билдиңер? Каягынан билдиңер? Кана, тигилишинен билдиңерби? Жок, богунан билдик, богунан дейтмиш.